бар азыр Кыргызстандын бүт областтарында. Буалар кайсы жерден алышат элдер Ошол биздин Мүрөксуу деген Мүрөксуу деген админдерибиз бар, Мүрөксуу деп. Ар бир областта бар Кыргызстан боюнча. Анан ошол жерде ушул суулардын баары бар. Кичине канды тазалайт. Даже онкологияга чыгарылган суулар бар. Азыр биздин ар бир даже басканчөбүздүн баары да азыр ошолордон жана уйгактын уругунан, тамырынан, балырдан жасалган сууларыбыз бар. Жана золотой говорим, биздеги өскөн чөптөрдөн эми дагы улам чыгарып ушул сууларга кошуп кетебиз. Ушул сууга кошулган дары ал болгон потенциалдын баары чыгат да. Мисалы аны бир сутка кайнатсаң да анчалык күчүн чыгарып бере албайт. Көп немесин өлтүрүп коет. А ушул суу мунун pH деген 12 бул ошол канча шолошо суу бул дүйнө жүзү боюнча мисалы 9дон ашпаш керек деп атат. А бизде органикалык табигый болгондуктан 12ни чыгарып алып адамдын ичип атат, өсүмдүккө да колдонуп атат. Результаттар жакшы болуп атат, биз дагы результат алат. Ошо өсүмдүктөр дагы жакшы маалымат бердиңиз, бирок четко суроо болду да. Менимче долбоордой болуп сиз Мүрөксүүчү мындай буклет таратып коюш керек экен. Себеби дегенде четко суроо болду. Кайдан алабыз, баасы канча? Ошого жооп берип койгонуңуз тууралуу. Ошол эми биз деле жаңыдан эме болуп туруп мындай эме кылып кетебиз. Буюрса ушул буклеттерди жасап өзүм деле баягы мен практикмын да. Мен только эле ушул жанагы мага мисалы топурак таза болсо, өсүмдүк таза болсо, мал оорубаса болду деп эле мен жалаң баягы эме боюнча кетип баратам мен. Караколдогу точканы айтсаңыз, анан баасын айтсаңыз. Баасы деген эми болар деген 1200дөн көлдө 1200 калган жолдон эле кошулат. Ушул сууларчы. Мунун дагы түрлөрү бар. Ошо админдерден. Бул кичинекей 250 сомдук эмеге. Бизде Караколдо Эдем 2-нин магазини бар. Эдемдин жанында офис бар экен. Бишкекте ар бир группаларыбыз бар. Ошол группаларга кошулуп алып, ошол жерден дагы кандай ооруларга кандай ичилип атат, канды кантип тазаласа болот, малга кантип жакшыдан группаларыбыз бар. Кайсы жерден алынат? Билсеңиздер, Каракол Эдем жанында. Ошолорго деген Жок. Биздин Караколдун Ашаябыз дегенде биздин Караколдун иң менен Кашка суусунан чыгат да. Башка сууларга чыгарсаң, бул элементтер толук чыгып бербейт. Толук процесс жүрбөйт. Биздин эле Мөңгүнүн суусу. Анан ар кайсы неме кошуп, неме абагашеңдик байытып жасайбыз ушул суулардычы. Суроода бул зала эле да туурабы? Мен негизи өзүм жасайм өсүмдүккүчү. Ошол туура элеби? Эми аны кандай кылып жасап атасың? Жасаганыңыз Плаш жакшы. менен өлчөй элекмин, ошондо өлчөп коюшум керек экен иштин да. лабораториясы бар, ошодан Жок, билем мен бул кишини көп жылдан бери. Мурда бети аябай кара эле, аябай тазалып тур да байке. Машина ала кел, бизге презентация. Жок, мен аваны өзүнүн эле азыр көрүп атам. Бети жылдырап калыптыр, анан айттым, аба сиз өзүңүз өткөрдүңүзбү десем, жок. Чын эле бети аябай тутуп болуп. Эми 35 жыл сварщик болсом, бетим баары күйгөн болчу да кезде. Анан эми сваргандаштар. Ошол кезде мындан канча жыл мурун эле башында презентация кылганда беттин адамдын өзүнүн продукциясы өзүнөн на лицо эле айтат да. Мен кыздарга жаап баштадым. Значит, косметический эффекти кандай? Анан чын эле ушуну көзгө тамызса болот, мурунга тамызса, бетке шыбасаңар айтып атпайм. Менин бетимен да жакшы болот, эмичи. Жанагы гайморит болуп демала албай кыйналып аткандарга дагы жардам берет экен анда. Спрей кандай Спрей эми ал жанагы санчат мынтип чишпегенчи. Антисептик болчу, мына ушул эле ичип аткан сууну антисептикке куюп алып чачып, мына балдарга мектептен келет, тиги маршруткага карамай класста жүрөт, кирип келгенде чачып, мен азыр ошондой колдоном балдарга. Мынтип үйдөн туруп эле балдарга чачам, көзүн ачып алып, көзүн атыштырып, бүт ошол жердеги абада жүргөн, ар кимде неме болгон инфекция, вирустун баары тазалап турат. Эми Кудай буйрса, зубниктерге да апарып берем да ушулардычы. Күчтүү кылып чыгарып атам, азыр могу эмеден аябай күчтүү чыгат. Өрүктүкү менен облепиха чычырганактардан күчтүү чыгат да, мунун pH-ы. Ошолордон дагы ушуну антисептик кылып жасап Малдан результат болду, быйыл аябай болбоду. Аябай, болду, результат кандай чачтыңар бар? колдонбой атышат. Мен мисалы азыр мен жалаң ушу суулар боюнча эмне деген дары кетти, эмне деген дары базарды тытып Бул баасы канча? Малжандыктарга Малжандыктарга бул 500 сом, бул 300 сом көлдө. Бул азыр тиги
таласка ошко барчу 600 сомго чыгып кетип жолубуз алыс болупчу. Анан ушулардын баарын ушу колдон келсе чыгарып мына сизчилеп колдонсо ушу топуракка колдонго болот да ушунун баарын. Алмандыкын өзүнчө өрттөп өзүнчө кылчын да.